Азыр болсо мына түрмөнү жакында жылдырабыз. Жалал Абад шаарда түрмөнү. Азыр бир 30-40 гана ошол жерде жанагы түрмөдө отургандар калыптыр. Аларды дагы бүтүрөбүз. 1-январдан баштап түрмөнү толук тегиздейбиз. Тегиздеп, ордуну тегиздеп, тазалап туруп, ошол жерге чоң элге керектүү биринчиден обл администрация курабыз, мэрияны курабыз, жакшы площадьтарды курабыз. Себеби дегенде мына чоң биз площадьыбыз жок. Кече президентибиз келсе, көчөдө, жолдо биз жанагы митингдерди, жолдо жанагы эмелерди, чоң иштарды уюштуруп атабыз. Жакшынакай площадьтарды курабыз. Эл жүрө турган парктарды курабыз ошол жерге. То есть түрмөнүн ордуну Кудай буйрса 2 жылдын ичинде эң сонун парктуу сонун жерге айландырабыз. Мына. Андан сырткары биздин пландарыбыз боюнча жакын арада эмдиги жылы Кудай кааласа 2024 жылы курулушу башталып калат буюрса. Себеби дегенде азыр проектисин түзүп атышат, даярдап атышат. Жалал Абадка мына Көк Ат өрөөнүнө жакшынакай туруп аэропорт салабыз. Эл аралык чоң аэропорт салабыз. Ушул жерден Жалал Абадтан ушул биздин аэропортубузда дүйнөнүн 4 бурчуна уча турган болуп каласыздар. Кайсыл жака болсо, Москвага болобу, Дубайга, Стамбулга болобу, ушул жерде уча турган болуп каласыздар. Мына ушул маселени дагы кече күнү Москвадан ушундай проект институтунун адамдары келип, жерди тандап кетишти. Азыр проекттерди жасап атышат. Буквально кече мурда күнү маган заключениесин көрүп өтүштү. Заключениеси чыгып туруп, ушул жерге аэропорт курса болот деген. Эми проектти жасап атабыз. 3-4 айда проектти бүтө турган болсок, Кудай кааласа келип туруп ушул жерде аэропортту курулушун баштайбыз. Андан сырткары, урматтуу туугандар, Жалал Абадта жаштарыбыз үчүн чоң азыр бир школа олимпийский резерва деп коет. Жанагы Бишкекте бар эле го, жакшы иштеген, жакшы ойногон спортсмендерибизди, жакшынакай күчтүү балдарыбызды Бишкекке жөнөтөт элек, ошол жакта машыксын депчи. Ошол Бишкекте машыккан мектептин бардык түрлөрүн, бардык жакшынакай шарттары менен мына Жалал Абадта ачып атабыз. Буюрса аны дагы ачып жатабыз. Андан сырткары Жалал Абадтагы жанагы чоң стадионду толук бойдон реконструкцияны өткүзөбүз. Реконструкция өткүзүп, Жалал Абадтын эмдиги жылы Жалал Абадтын калып кеткен анча-мынча көчөлөрүнүн бардыгын ремонттоп, жаңы көчөлөрдү курабыз. Жалал Абад шаарыбыз мамлекетибиздеги эң үлгүлүү шаарлардан болот, Кудай кааласа.